Өзгөн шаарынын Гагарин көчөсүнүн номер 32-д көп кабаттуу үйүнүн жашоочулары кала башчысы Надырбек Каримовго наразычылык билдиришүүдө. Алар балдар ойночу аянтчанын жерин мыйзамсыз саткан деп айып тагышууда. Биз мэрге наразыбыз. Мэр өз билгенде муниципалдык жерлерди сатып атат. Өз билгенде туугандарына ыйгар берип атат, документалный кылып. Анан чын-чынына келгенде ол мэр кандай сатканга акысы бар деймин да. Атасынан калган жерби же билбейм, түшүнүксүз болуп атат. Өзүнүн менчик жеринде эле алып сатып берип коюптур өзүнүн караштуу адамдарга. Чын-чынына келгенде мына жерде биздин койгон мына граница кылып койгон контейнерлерибиз булар. Өзүбүздүн ушул жерде келечекте балдарыбызга ушу кичине стадион болуп, площадка болуп калсын деген ниет менен коюшкан. Эч ким бу жерде тосуп алып бизнеске айлантабыз деген жери жок. Наоборот, ошо бийликтегилер өздөрүнүн караштуу адамдарга коюп, ошо бизнесине ылайыкташтырып план кылып атышат, мындай айтканда. Кыскасы мына жер биз эми как будто чет мамлекеттен келгенде эле бизди ошондой кабыл атат. Алчы. Эми биз ушул жер месин жител болгондон кийин мына менин неберелерим бар, азыр эртеңки күн биз балдар кичине футбол жазып мына эшиктин астына чыгыш керек да. Баар байлар акчасы көптөр эле баардыгы бул жерде элеп стройканы куруп бар 11 метр, 12 метрден мындай курса, даже биздин өзүбүздүн машинабызды киргизе албай атабыз да. Алар немесин эсептеп көрсөкчү. Анан бир да мына өзүнүн үйүбүзгө өзү кире албай мындай айтканда. Балдар эшикке чыгып ойной албай, ар бир домдун астында ар биринин өзүнүн положенный немелери бар, гараждары бар. Бизге гараж эмес, даже ар бирибизге бир 2 метр да бербей атат да. Каяка разы эмизчи. Эч ким арызданып уже чарчап бүттүк да. Неме жогорку судьяга берсек, ал жактан областнойго берет экен, областнойдон өзгөн районныйга берет экен. Булар баардыгын тил бир. Азыр эми жерди сатып алган жарандар курулуш иштерин баштоо үчүн шагылдарын төгө башташкан. Бирок көп кабаттуу үйдүн жашоочулары каршы чыгып ызы чууланууда. Анткени тургундардын ошол жайда мыйзамсыз контейнерлер сүрдүрүлүп жатыптыр. Мындагылар аны балдардын коопсуздугу үчүн унаа жолду тосуп, өздүк буюмдарын коюп келишкенин айтышты. Жолду эме кылып туруп баштагандагы, андан кийин жолдун чекелерин сатышка койгон, сатыкка. Сатыкка дагы домдоклорду катыштырбай, жалаң өзүнүн тууган уругуна анча-мынча ошо өзү тааныган 1-2 эми кыргыз жарандарынан бирөөнү аралаштырып да калган полный өзбек туугандарга саткан. Биз каршы чыгып, жол сатылбасын, домдоклор бүт каршы чыгып, өзүбүз мындай контейнерлер менен жерлерди ээлеп тосконбуз. Тоскондон кийин депутат болуп кеткен. Кайра ошондо өзүбүздүн квартальный комитет бар эле, домкомдор болуп, кайра жерлер өзүбүзгө калды. Алгандар отказ кылды. Кыжалат болбогула, жериңерге мындай детский площадкалар турат, алдай турат, мындай турат деген бойдон калганбы. Андан кийин 4-5 жыл депутат болуп келгенден кийин кайра мэр болуп отуруп келди. Мэр болуп отуруп келгенден кийин кайра ошо баягы тууган уругуна ушул жерлерди алып бериш керек болуп, азыр кайра эле ошол тууган уруктары келип, мынтип шагылдарды төгүп, элдин немесине тийип, бар жогун настроениясын түшүрүп, ушинтип курулуштарды башташты. 2018-жылы ушундай сатылып кетиптир деген мишти угуп, анан кийин биз контейнерлерди коюп өзүбүз тозо баштадык да. Мына жолду тозуп, анан мен да контейнер койдум. Бир гана мен өзүмүз, биз мына кошуналар бардыгыбыздыкы мындай койдук. Койгондон кийин эле 2018 койдум. Анан кече 2020-жылы эле ошо Надыр мэрибиздин Надыр Токтаксыновдун жээни, бир тууган жээни мага келип, мына мен кызыл китебим бар, сиз контейнер коюп алыпсыз, алып салың контейнериңиз деди. Анан мен карадым дагы, жок, сенин бул кызыл китебиң мындай эмең мыйзамсыз деп, анан мен албай койдум контейнерди. Ошентип талашып ал мени сотко берди. Анан соттошуп 2 жылдан бери сотко берди, өзгөнгө барат, өзгөнүн сотунан уттум деди, оштон уттум деди. Анан кийин бир күнү кечегиде келип эле биз да уттук деп келип контейнерди алышты сот аткаруучулар менен кошо. Элдин наразычылыгын жаратып жаткан жер шаардык мэриянын карамагында турат. Ал жерге балдар ойночу аянтча куруу пландалган эмес. Сатылган жер көп кат үйгө тиешелүү болбогон 13 метр алыстыкта турат. Ал эми балдарга курулуучу аянтчага үйдүн артынан жер калтырылганын Өзгөн шаардык шаар куруу жана архитектура башкармалыгынан маалымдашты. Бул ПЗУнун территориясы домдун алды жак бетинде 13 метр территория, ошол домдун территориясы бар. Анан калган территориясы именно ошол детский площадка, курулуучу балдар ойночу аянтчаларды куруш үчүн. Ал мына 2011-жылы ошол Борбор кварталыбызга башкы план иштелген. Ошол мезгилде Ош КНИП башкармалык тарабынан 10-2011 деген шифрлуу немеси иштелген, башкы планы. Ошол башкы планда бул именно ПЗУнун
домдун арт жагына, эки домдун ортолугунда ошол балдар ойночу аянтча калтырылып каралып кеткен. Жогорудагы маселе боюнча шаар мэри Надырбек Каримовдун кабары бар. Ал жерди мыйзамсыз саткан деген айыптоолорун четке какты. Айтымында аталган жерге көп катуу үйдүн жашоочуларынын жеке кызыкчылыгы болгон. Кала башчы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эки тараптын сүйлөшүүсү менен көйгөйдү жөнгө саларын убадалады. Аукциондун негизинде утуп алуучулар ал жерлерге ээлик кылган. Мага бүт бардыгы бүткөндөн кийин токтомду алып келишет. Эл уже сатып алды, мына акчасын төлөдү деп мен ага токтомго кол койгом. Бир жагынан, эки жагы жакында бул иш жумуш башталган экен, булар келди. Мен мына тегерек столдо отуруп сүйлөшүп алып бардым. Урматтуу ушу жашоочулар, эгерде силерге ушунчалык тоскоолчулук кылса, урушуп чачышпайлы. Мен ушу сатып алган 5 адам менен келишим түзөйүн, сүйлөшүүлөр алып барайын. Аларды башка жакка жер берүү боюнча, биякта мен бир күндө бул маселени чечпейм, өзү билесиз. Архитектурага тапшырма бердим, департаментке тапшырып, изилдеп, кайсы жер туура келет, аларга кайсы жер макул болот, алардын макулчулук алгандан кийин мен ол жерде айттым, макул, силерге аянтча керек болсо аянтча кылып беребиз. Бирок максат аянтча деле эмес да бу жерде. Максат жеке кызыкчылыкта болуп кетип атат. Өзгөн шаарынын Гагарин көчөсүнүн номер 32 көп катуу үйүнүн жашоочуларына эч кандай шарт түзүлгөн эмес. Атаса канализация жок, суу чыкпайт, ажатканасы сыртта жайгашкан, бала бакча жок. Жашоо тиричилиги эптеп өтүп жатат деген 32 үй бүлө өлкө башчыга, УКМКнын төрагасына жана башкы прокурор Курманкул Зулушевга кат жолдоп, ушул маселени чечип берүүсүнө үмүт артып турушат. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Өзгөн району.